Assalamu alaikum Kırgızstandыктар жана достор. Бүгүнкү мына шаарга чыгып бир нерсени байкадым. Кээ бир жерлерде бензин А92 30 сомдон сатылып атат. Заправкаларда 36, 37, 40ка чейин да. Мен мындай түз ушу Абылгазиевке анан 120 депутатка кайрылып атам да. Силер эл душманысыңар да. Силер элдин канын соргучусуңар. Силер жетим, жесир, үйү жоктордун ырыскысын соргучусуңар. Абылгазиевке түздөн түз кайрылып айтып атабыз. 20 сомдук бензинди эмнеге 35-40 сомдон сатып атасыңар? Дүйнөдө бүт нефтинин баасы түштү ушу илдеттин себебинен. Эмнеге ошону кыргыз эли үчүн пайдаланбай элесиңер? Бул биринчиси. Экинчиден, силер мейли масканын акчасын контроль кыла албадыңар, көзөмөл. Унду көзөмөл кыла албадыңар, дарыларды көзөмөл кыла албадыңар. Мейли тармакта көп иш болду дедиңер, жетишпей атабыз деп. Бирок ушу бир эле бензинди көзөмөл кылып бериңизчи, урматтуу Абылгазиев жана 120 саткын. Силерге минтип айтпасак уже биздин чамабыз жетпей калды мына. Соцсеттерден да кайрылып атабыз. Бүт кетирген кемчиликтериңер каш кайта көрсөтүп атсак дагы чара колдонбой элесиңер. Мына бир эле себебин айтайын. Бензинди өз баасына түшүрсөңөр, аз дүйнөлүк баадагы 25 сом, 30 сомго түшүрүп берсеңер, таксинин баасы арзандайт. Дары-дармектин баасы арзандайт. Азык-түлүктүн баасы арзандайт. Bir областтан bir областка кетүүнүн жеткен таксинин жол киреси арзандайт. Бензинге бул кара алтынга бүт дүйнөнүн экономикасы байланып болчу да. Мына силер себепсиз эле илдет Алланын өкүмү менен келип нефтин арзандатты. Эми ошого бир жакшы чара колдонуп туруп, нефти трейдерлер чакырып туруп, бир иш чарасын келтирип туруп, сүйлөшүп туруп арзандатып бербейсиңерби? Мына силерге талап. Анан жалпы кыргызстандыктарга кайрылам. Мынакей Facebook'ta элдик көзөмөл деген ачылды. Ошо группага кошулуңуздар. Президентке, Абылгазиевке 120 саткынга кат даярдалып атат. Илдеттен келген $500 миллиард бизди да көзөмөл катары эл кирсин. Биз көрөлүк, биз көзөмөлдөп эле коелук. Биз наблюдатель катары, байкоочу катары көргүбүз келип атат. Канча маска алдыңар, кайсы экономикага канча миллиард жумшадыңар, кандай келишимде ошо МВФтен дагы башка чет элдик уюмдардан кандай максатта алганыңарды. Ошондуктан Абылгазиев премьер-министрге дагы бир кайрылам. Билбейм эми. Келечекте бирок сизди сөзсүз мыйзам алдында жооп берет деп мен 100% ишенем. Анткени мыйзам алдында сиз ушу илдет убагында кыргыз элин бүт рычагдар бийлик колуңузда болуп, кыргыз элин тың чыгарып кете алган жоксуз. Бул деген өтө сиздин шалакылыгыңыз, өтө кесипкөй эмес экениңизди жана лидер катары такыр бир сыпатыңыз жок экенин көрсөттүңүз да. Баарыңызга рахмат. Бүгүн ачуу тарады. Мына канча карагылачы айланайын 1 миллиардердин үстүнөн канча документи менен чыдап кетти. Оюмду бүтүрүп коеюн, сыймак. Анан бул жерде мына эл бирикти, элдин аң сезими ойгонду. Элдин аң сезиминде революция болдук десек да болот. Мына дүйнө жүзүндө толгон токой мисалдар бар. Мына ошол эле Зеленский, Пашинян жалаң элдин арасынан суулуп чыгып, элдин кызматын аткарабыз деп ошондой жүктү аркага отурушат азырчы. Эми биз аны Кудай өзү билет. Эми Кудайдын алдында туура элдин алдында ак иштей берсек, ал өзү ордоруна коюп коет да. Мына сыймык ошондой элдик баатырлардын бири. Ошончо коркпостон, ошондой акчасына кызыкпастан, духум менен айтып чыгышка буга деле чоң эме керек, эрк керек. Ишенсеңер. Мына баарысы эле будуңчаң болуп айтылып жүргөн, буктурма болуп жүргөн нерсенин баарын сыймык жарылды. Буга дагы чоң эрк керек, энергия керек буга дагы чоң жоопкерчилик керек. Ана мына азыр
уголовный жанагы кылмыш иши козголуп аны изилдөө жүрүп атат дейт. Биз ишенип кете элек. Мен айтып берейин. Кылмыш иш жөнүндө. Эме, жанагы лингвистикалык экспертизага ошо мен ишенем. Мындай беспристрастно бардыгын туура так аныктап берсеңерди суранабыз да. Мына, урматтуу достор, мен силерге бир нерсе айтайынчы. Мына, бүгүн мага особо тяжкий уголовный дело козгоптур. Тиги эмеге, Жумалиевке, мен тяжкий иш козгоптур да. Где справедливость? Мага эмнеге иш козгойт вообще? Вообще эмнеге иш козгойт мага? Мындай ойлосоңор, мага эмнеге иш козгошет? Эмне Жумалиевдин бир тал чачы түштүбү? Эмне мен 10 000 киши менен барабыз деп койгом. Керек болсо деген жери бар, мисалы деген жери бар. Мисалы 10 000 киши менен үйүнө барып туруп, ай Жумалиев, татанды бүт барын государствого өткөрүп бер деп айтсак, эмне незаконный болобу? Государствого алып бер десек, незаконный болобу? Карызды төлө десек, мисалы айттым, 10 000 киши менен керек болсо дедим. Мисалы барып коебуз дедим. Барып коебуз. 10 000 киши менен барып туруп, эчтекесин чакпай, Жумалиевди эчтеке тийбей. Давай, төлө деп койсокчу, сезгенип калат да. Жумалиевди Кудай буйрса уттук. Бүгүн иш козголду. Достор, барыңар поделиться кылла, барыңар. Азыр, достор, биз мына браттар келиптир. Рахмат браттарга. Үйдө эле болом мен, эч жака мына мен уш жерден эле айтып коем. Эч кандай лингвистический эмнеге барат? Мен эмне преступникминби? Эмне чындыкты айткан киши преступникпи биякта? Эл калыс эл, абдан калыс эл. Просто бул калыстыгыңарды силерди политиктер кетирди да. Илгери элдин калыстыгын айтып берейин кандай эле. Мисалы 90-жылы Мадумаров коет да. Койсо дагы бир Мадумаров деп коет. Ушундай кое берет да. Сорону Адахан Кимсанбаевич бир тыйын бербей ат менен каждыйына басып жүрүп, элдин калыстыгы үчүн утуп келчү. Текебаев деле ушундай болчу, мисалы. Мен Адахан Кимсанбаевичтен сурадым. Утканда кантип ат мечайт еттиңер десем, 2 кой сойдум деди же 1 эле кой сойдум дейт. Мен акчам жок болчу дейт. Эл эле шайлап алган дейт. Силер көтөргүлө бизди. Мына лайкыңарды басып туругула. Лайктан коркот буларың. Басып туругула. Канча адам экениңерди билгискиле. Достор, айтып коеюн. YouTube канал бүт үстүндө жазып турат. Подписка алып, Facebook'tu блокировать YouTube'дан айтасыз. YouTube'дан эметсе чоң казаттын эмесине Facebook'уна кошулуп алла. Менкин блокировать этсе чоң казаттан айтылат. YouTube'да чоң казат бар. Ага дагы подписываться этип койгула. Достор, түшүнсөңөр, силер ошолорго подписываться этип туруп, лайк коюп койсоңор, анан ошол жактан акча чөбөрөт. Анан ошол акчага азыр биз адилеттүүлүктү алып келип коебуз. Кудай буйрса. Эмнеге мага иш козгойт, достор? Мен мага вообще переживать эткен жокмун. Просто айтам, эмне адилеттүүлүктү, чындыкты айта албайбызбы? Эмне анда? Эмне деген конституция? Текебаев Текебаевдин конституциясы менен мен мына Салянова жазып кеткен бир Салянова кетип баратканда антикоррупционный эме жазган, мыйзам. Ошол мыйзамдын негизинде айттым. Мага деген наоборот, булар деген поощрение бериш керек, охрана коюп бериш керек, иш козгобой. Бул кандай өкмөт бул? Мен түшүнбөй атам. Ошол антикоррупционный мыйзамга карасак, ошол Салянова деген жазып туруп жогорку кеңеш алып берди да. Ошол мыйзамда мындай деп турат. Коррупциялык көрүнүш боюнча кайрылган киши иш козгобойт, наоборот, акча берет. Эгерде ошол заявление болобу, кайрылуу боюнча иликтөөнүн негизинде мамлекеттик бюджетке аныкталган уурдалган акча чыгымдардын баары туура болуп чыкса, ошол акчанын эсебинен 10% канча процентин ошол арыз жазганга төлөп бериш керек. Демек, эгерде Жумалиевди деген азыр мына фин полициясы канчасын текшерет,
эгерде ошонун баары далденip чыгат турган болсо, анда ошонун деген акчасынан сыймыкка деген төлөп бериш керек анда. Анткени ушу сыймыктын деген айткан сөзү менен ушунун баары башталып кетти. Эми демек ошонун 10% бияка төлөнүп калыш керек. Иш козгобой, наоборот. Мына биз деген ушуну деген рахмат айтып калдык, мынакей сыймыкка кийин аны рахмат айтып калабыз. Анан бирок сыймык ошол акча сыймыкка келип түшкөндө салык төлөш керек. Анткени ал подоходный налог болот. Подоходный налогун төлөш керек. Эми баарын деген мыйзамдын чегинде жасаш керек да эми. Ал акчасынан деле салык төлөйт сыймык. Кухня